Быйыл Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкармалыгынын түзүлгөнүнө 30 жыл толду. Иш башкармалык мындан туура 30 жыл мурун тагыраагы 1994 жылдын 8 августунда Кыргызстандын президентинин тийиштүү жарлыгынын негизинде түзүлгөн. Бул аралыкта иш башкармалык президенттин жана анын аппаратынын ишмердигин административдик жана уюштуруучулук жактан камсыздап келет. Бир эле мамлекет башчы президенттин администрациясы жогорку кеңеш жана башка мамлекеттик органдардын ишин эле эмес, калкка да кеңири кызмат кылган иш башкармалыктын юбилейлик мааракеси бул жолу Кыргызстандын бир мети болгон Ысык көл жээгиндеги Рух-Ордо маданий борборунда өттү. Арыбаңыздар, ардактуу меймандар, Чыңгыз Айтматов атындагы Рух-Ордо маданий борборуна кош келиңиздер. Отуз жылдык мааракеге президент Садыр Жапаров баш болгон жогорку бийликтин өкүлдөрү, мамлекеттик кызматкерлери жана чет элдик коноктор катышты. Кыргыз Республикасынын президентинин түзүлгөндүгүн 30 жылдык мааракесин ачууга уруксат этиңиздер. Оболу иш-чараны өлкө башы Садыр Жапаров ачып, чогулгандардын бардыгын маанилүү окуя менен куттуктады. Ал эгемен Кыргызстандын тарыхы, тагдыры чечер оош кыйыш окуялар өнүгүү жолуна түшүүдөгү түмөн түйшүктүү иш-аракеттер менен коштолуп келгенин белгиледи. Вакыт деген учкан куш сымал, бийлик бутактарынын ишмердүүлүгүн камсыз кылуу менен алектенген президенттин иш башкармалыгынын түзүлгөндүгүнө туура 30 жыл болуптур. Бир кылымдын 3/1, чейрек кылымдан ашуу мезгилди салтанаттуу белгилөөдө куттук сөз айтуу менин бактыма буйрган экен. Андыктан эң алды менен баарыңыздарды бүгүнкү 30 жылдык мааракеңиздер менен чын дилимден куттуктаймын. Азыркы тапта өлкө башчынын тапшырмасы менен иш башкармалык республика боюнча 100дөн ашуун маанилүү курулуш объектилерин ийгиликтүү ишке ашырууда, алардын арасында ипотекалык үйлөрдүн курулушу кирет. Бул долбоору жарандар үчүн жеткиликтүү турак жай менен камсыздап, социалдык инфратүзүмдү өнүктүрүүгө да өбөлгө түзөт. Ал эми Ак Суу районундагы Жыргалаң санаторийи профсоюздар федерациясынын кароосунда туруп, каржылык колдоонун жоктугунан акыркы жылдары каралбай калган. 2023 жылы гана президенттин иш башкармасынын карамагына өтүп, толугу менен капиталдык ремонт иши жүргүзүлдү. Жарандар үчүн жетиштүү шарт түзүлүп, керектүү эмеректер менен жабдылды. 150 миллион сом капиталдык оңдоо, түзөө жана курулуш иштери жүрүп, анын ичине 37 коттедж, көп кабаттуу 4 корпус быйыл жаңы курулуп бүттү. Заманбап жылуу бөлмөлөргө айланып, Жыргалаңдын касиеттүү ысык суусу ар бир номерге киргизилип, керектүү эмеректер менен жабдыланды. Азыркы тапта Жыргалаң санаторийине келип эс алгандардын саны арыбып жатат. Алар түзүлгөн шарт үчүн кубанычын жашырган жок. Жөн эле такыр каралбай калганда, мына азыр накта баягы эл аралык эс алуучу жай болду. Кубанып атабыз. Илгеркинин бири жок, сонун карабайсызбы. Адамдар эс алып, көңүлүн көтөрүп, ден соолуктарын чыңдап атат. Ошондой эле Ысык көл Аврора санаторийда президенттин иш башкармалыгына өткөрүлүп, азыркы тапта өз натыйжасын бере баштады. Алсак санаторий толугу менен санариптештирилди, акылдуу кулпулар орнотулуп, накталай эмес төлөм жүргүзүүгө өттү. Эми кызмат акысын кардарlar онлайн төлөсө болот. Бул кадам менен коррупциялык элементтер жоюлду. 2024 башында Кыргыз Республикасы президентинин жардамы менен Кыргыз Республикасынын иш башкармасынын эмилгеси менен курулуш иштери аяктап, азыркы учурда ишке берилип жатат. Бул жерде 31 коттедж салынган, анын ичинен 18 коттедж, ал эми 13 болсо таунхаус. Мындан тышкары Бишкек шаарында президенттин администрациясынын жаңы имаратын, Ысык көл эл аралык аэропортунун аэровокзалдык комплексин, Чолпон Ата шаарындагы Акылман президенттик лицейин, ошондой эле дээрлик бардык мамлекеттик мекемелердин имараттарын жана социалдык маанидеги объектилерде жаңылоо иштери жүрүп жатат. Алардын айрымдарына өлкө башчы да токтолду. Мындан 2 жыл мурун баарыбызга белгилүү окуялардан кийин Баткен облусу калыбына келтирилди. Ага байланыштуу көптөгөн аскердик бөлүктөр капиталдык ремонттордон өткөрүлдү. Каракол аэропорту, Жылуу булак ден соолукту чыңдоо комплекси, Алтын балалык ден соолукту калыбына келтирүү борбору, Энвер Гареев атындагы ботаникалык бакча, Жыргалаң санаторийи, Кыргызстан Азербайжан
достук сейил багы жана башка социалдык объектилердин оңдолуп түзөлүшүн буга мисал катары айтсак болот. Туура тандалган башкаруу системасынын негизинде жана иш башкармалыктын алдындагы мекемелердин киреше жана чыгашасын көзөмөлдөөнү күчөтүү чараларынын артында киреше булагы өстү. Маселен 2023 жылы мекемелердин кирешеси 2019 жылга салыштырмалуу 4,5 эсеге көбөйгөн. Дал ушул жасалган иштер, жетишкендиктер, иштин көзүн билген кесипкөй адистердин ак кызматынын натыйжасы экени белгилүү. Ошондой эле министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров да президенттин иш башкармалыгынын түзүлгөнүнүн 30 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада сөз сүйлөп, ал аталган башкармалыктын мындан ары да өлкөнүн өнүгүүсүнө зор салым кошооруна ишенимин билдирди. Иш башкармалыктын түзүмдүк бөлүмдөрүндө жана 30 ведомстволук уюмдарында ар кандай тармакта 4000ден ашык кесипкөй адистер эмгектенет. Азыркыча айтканда маанилүү мамлекеттик иштерди өткөрүүдө, чечимдерди урматтуу президентибиз кабыл алаарда экосистема түзүлүп, ошо экосистеманын аркасы менен иштерибиз дагы астыга жылып жатат. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев иш башкармалык президенттин гана эмес, жогорку кеңештин да ишин каржылык, материалдык, техникалык, транспорттук, социалдык жана медициналык жактан камсыздаган негизги көмөкчү орган катары кызмат көрсөтүп келе жатканын айтты. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич баса белгилегендей, мындан 3 жыл мурун ушул эки бийлик бутагын тейлеген эки орган алдындагы иш башкармалыктар бириктирилип, бүгүнкү маанайдагы иштер жасалып атат. Бул натыйжасын көрүп атабыз, баарыбыз күбө болуп атабыз. Иш абдан мобилдүү жана ыкчам жасалып атат. 30 жылдык тарых айтканга оңой болгону менен анын түзүмү калыптанып, жогорку кесипкөй адистер топтолуп иш алып барган жана бир топ иштерди жасоого жетиштүү мезгил катары сыпаттаса болот. Андыктан мындай тарыхый мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, алдыга умтулуу зарылдыгы турат.